Көптөгөн биздин эр азаматтарыбыз каза болду. Только сот чечет. Жазасын өтөп чыгарбай, аларды эмне топтоп алып Билишти баштаса, карыз төлөсө ошол жакшы да. Туура эмес болду деп ойлойм. Ошол жолуккан аларга өзүнчө жаза берилген эле да. Ал өкүмдөр ишке ашпай туруп жолуккан мен туура эмес деп ойлойм. Билбейм. Менин оюмда бул чекен. Иши козголуп, бирок алар бир тарапка чечилет да. Чечилген эмес, анан ошол чечилбей туруп, ошол президентибиздин ушу жолукканы мен туура эмес деп ойлойм да. Алар өзүнүн жазасын алыш керек эле да. Ал көптөгөн биздин эр азаматтарыбыз каза болду да. Мен ошону эске алган таризде кандай максат менен жолукту, ошол туура ойлонду деп ойлоп калдым да. Бири-бири менен дос болуп, бири-бирине жардам берсе жакшы да. Тынчтык болсо. Өздөрү билет да, не кылышын эми, биз не кылабыз. Биз эми каршы чыксак дагы, ыраазы болсок дагы караламан элдики. Билбейм, может быть, жолуккандан кийин ошол кылган иштерине жооп берет болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн президентибиз Садыр Жапаровдун кылган ишин туура деп эле ойлойм. Оптимист адам экен деп ойлодум. Жакшы эле. Эч кандай каршы. Эми биз го каршы боло албайбыз. Негизгиси туура эле. Эми ар ким Алланын алдында өзү жооп берет да. Мен эч нерсе айта албайм. Баары өзүнүн жолу менен саясатты мен аралашкан эмесмин. Эл үчүн керек. Сөз түрдө. Ынтымак болуш керек биздечи, түшүнүк сөз түрдөчү. Бирок аларга кылмыш иши козголуп, бир тарапта чечилет да жолу. Буну только сот чечет. эски президенттердин баары менен жолугушуп, Садыр Нуркожоевич неме кылды да эми алардын өзүнүн жазасы мурунку президенттер берген болсо, жазасын өтөп чыгарбай, аларды эмне топтоп алып Жакшы ынтымакта кармаган жакшы да президенттер. Бирок мурда президенттерге кылмыш иши козголуп, алар бир тарапта чечилет да жолукканда эмне дейсиз? Аларды каза бергенде эмне? Андан көрө жолугуп, билишти баштаса, карыз төлөсө ошол жакшы да. Балким бир проблеманы чечебиз, балким бир жакшы неме маселени көтөрүп чыккандыр. Бирок чындыгында маалыматым жок.